Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн 11 августта Париж шаарында 33-чү жайкы Олимпиада оюндары жыйынтыкталууда. Бул чыгарылышта бүгүн күч сынашкан спортчулардын жыйынтыктарын, жалпы командалык эсепте Кыргызстан канчанчы орунду ээледи, байгелүү орунду алган спортчулар канча байге алышат, ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Бүгүн эки кыргыз спортчусу мелдешке чыгышты. 76 килограмм салмак категориясында күч сынашкан Айпери Медет кызы Олимпиада оюндарынын коло медали үчүн күрөшүп, бирок кубалык катаандашына утулуп 5-орунду ээлеп калды. 3 жыл мурунку Токио Олимпиадасында дагы Медет кызы коло үчүн күрөшүп, анда түркиялык каршылашына жеңилген. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Өкүнүчтүү Айпери эки Олимпиадада тең медальсыз калып калды. Ошондой эле бүгүн кыздар арасында марафон болду. Кыргызстандын атынан катышкан Сардана Трофимова 42 километр аралыкты 2 саат 26 мүнөт 47 секундада чуркап өттү. Муну менен ал Кыргызстандын рекордун жаңыртты. 91 жөөгүлүк катышкан жарышта 14-орун. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Кыргызстан бул Олимпиада оюндарынан 2 күмүш жана 4 коло медаль жеңип, командалык эсепте 68-орунду ээледи. Муну менен биз өзүбүздүн рекордубузду жаңырттык. Буга чейин биз Олимп оюндарынан мынчалык көп медаль уткан эмеспиз. Мисалы 2021-жылы Токиодо Кыргызстан 2 күмүш 1 коло медаль гана алган. Анда Кыргызстан курамасы 70-орунду ээлеген. Бул Олимпиададагы бир гана өкүнүчтүү нерсе эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы алтындын болбой калгандыгы. Жалпы эсепте 1-орунду Кытай алса, АКШ 2 сапка жазылды. Ал эми алдыңкы 3 жылдыкка Жапония курамасы кошулду. Коңшу Өзбекстан 8 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медаль менен 13-орунду ээледи. Казакстан 1 алтын, 3 күмүш, 3 коло медаль менен 41-орунда турат. Буга чейин айтылгандай, Кыргызстандын өкмөтү күмүш медаль алгандарга 10 миллион сом, коло медаль алгандарга 7 миллион сом берет. Демек, Мерим Жуманазарова менен Мунарбек Сейитбек уулу 10 миллион сомго ээ болушса, Акжол Махмудов, Жолман Шаршенбеков, Үзүр Жусупбеков жана Айсулуу Тыныбекова 7 миллион сомдон алышат. Коңшу өлкөлөргө салыштырсак, Казакстан алтын медаль үчүн $250 000, күмүш үчүн $150 000 жана коло үчүн $75 000 берүүнү чечкен. Ал эми Өзбекстан $200 000, күмүш үчүн $100 000 жана коло үчүн $50 000 убада кылган. Ал эми Тажикстан 1-орунга $14 000, 2-орунга $9 000, 3-орунга $4,5 000 ыйгарууну көздөөдө. Өлкө капчыгында күмүш медаль алып келген Мунарбек Сейитбек уулуна президент телефон чалып куттуктады. Мунарбексиңби? Мен Мунарбек. Кандайсың, Мунарбек? Жакшы. Мушташтан кийинки сезимдер кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сонун болду. Азаматсың, Мунарбек элим, сен кандай? Кубансаң калдайган кыргыз калкың, жаш карыдыбей баарыбыз маңдай жарыла кубанып турабыз. Азаматсың элим, азаматсың. Алтын албай калдым деп эч ойлонбогун. Күмүш алганың биз үчүн алтын. Sen bu jеңишиң менен элибиздин, ата-бабаларыбыздын, баатырын дүйнөсүнө даана так көрсөттүң. Бар бол, баатыр. Рахмат чоң. Алла разы болсун. Баарыбыз сүйүнүп, Кыргызстандагы дүйнө жүзүндөгү кыргызстандыктар соц тармактарда биринен бири ашып сыймыктап жатышат. Муну баарыңар эле көрүп атасыңар өзүңөр дагы. Sen баарыбызга укмуш эмоцияларды тартууладың элем.